Алгач атомдук электростанция тууралуу маалымат берсек, атомдун ажыроо реакциясында бөлүнүп чыккан жылуулук аркылуу буу кайнатып алынат. Механизмдердин бардыгында генераторлор колдонулат. Агым роторго орнотулган калакчаларга урунуп, натыйжада генератордо ротордун айлануу кыймылы боюнча механикалык энергия электр энергиясына өзгөрөт. Советтер Союзунун атомдук бомбасынын түзүүчүсү академик Курчатов атомду тынчтык иретинде элдик чарбага колдонуу идеясын көтөрөт. Натыйжада 1970-жылдан тартып атомдук электростанцияны куруу иштери активдүү жүргүзүлөт. 10 жыл дегенде АЭС мамлекеттеги жалпы керектелүүчү электр энергиясынын 15%-ын камсыздоого жетишет. Чернобыль СССР сыймыктана турган эң мыкты жана дүйнөдөгү АЭСтердин ичинен уникалдуу электр булагына айланат. Анткени ал Украинадагы 2 миллион калкты электр энергиясы менен камсыздап турган. Бирок Чернобыльдин келечеги кандай болору белгисиз эле. 1986-жылдын 26 апрели жергиликтүү убакыт боюнча түнкү саат 1:23 өткөндө 20-кылымдын тарыхындагы эң чоң ядролук катастрофа Чернобыль АЭСинин 4-чү реактордук блогунда күтүүсүздөн болуп көрбөгөндөй көлөмдүү жарылуу болот. Бирок бул апааттын так себептери азыркыга чейин айтылбай келет. Бул Ленин атындагы Чернобыль атомдук электростанциясы болгон. Көптөгөн адам ошол жерде кызмат кылып, социалистик эмгектин баатырын да алышкан. Ошол күндөрү билишкен экен. Москвага звонить этишкен, ушундай авария болот, ошо жакшы баягы приборлор жакшы көрсөтпөй атат, ысып атат деген да. Ысык теплый энергия да бул бөлүп берип турган да десе болбой, ана тур, мына тур деп атып анан канчалык чын, канчалык калп билбейбиз, бирок жарылды да. Каргаша болоор түнү 4-чү реактордук энергия блоктун иштөө тартибин жөнгө салып, башкаруу иштери дал ушул жерде болгон. Мында өзгөчө кырдаал болгонго чейинки акыркы сааттарда бардык чукул чечимдер кабыл алынган. 4-чү реактордун тагдыры атомдук электростанциянын 3 кызматкеринин колунда болгон. Леонид Таптунов ошол учурда реакторду башкаруучу башкы инженер кызматын ээлеп турган. Ага берилген тапшырма гиганттык кубат иштеп чыгуучу реактордун иштөө процессин көзөмөлдөө эле. Эки башкаруучу инженер менен Дятловдун ортосунда реакторду ишке салганга чейинки анын коопсуз деңгээли жөнүндө кайчы пикир пайда болот. А бирок Дятлов кубаттуулук улам төмөндөгөнүнө карабай, экспериментти улантууга буйрук берет. Натыйжада атомдук электростанциянын жабык агрегатынын ичиндеги жылуулуктун деңгээлин алмаштыруучу муздаткыч приборлор иштен чыгат. Анын аягы ядролук катастрофага алып келет. Өзөктүк электр станциясындагы жарылуунун радиациясы 2-чи дүйнөлүк согуш маалында Хиросима жана Нагасакиге ташталган өзөктүк бомбанын радиациясынан 100 эсе күчтүү болгон. Бул жарылуу атомдук энергетиканын тарыхындагы эң ири кырсык болуп эсептелет. Алгачкы 3 айда 31 адам көз жумса, уулануунун кесепетинен 15 ай ичинде 80ге жакын адам каза тапкан. 131 адам нурлануудан улам ар кандай деңгээлде ооруп калган. Жарылуунун натыйжасында тонналаган зыяндуу уран жана плутоний химиялык заттары абага көтөрүлүп, Украина, Белоруссия жана жакынкы Европанын шаарларына чейин жеткен. Түнү саат 4-төрдө гром болду деди. Ал жанында Припять деген жаңы шаар бар, энергетиктер. Ошол жерде жашачу экен, ошол айтты да. Түнү саат 4-төрдө гром болду дейт, каттык дейт. Анан биз чагылган сартылдап дегенде болуштур да. Эртең менен кадимкидей исмен жок эле дейт, бар балыкка барайын деп барсам, ошо Дон дарыясын буруп койгондо ЧАЭСке кирип анан чыгып кетет, блокторго кирипчи. Ошол каналга барып балык тутчу экен да. Анан барып балык тутайын деп барсам, эч ким жок дейт, айланамда дейт. Мен бирге иштеп калды, ошо киши айтты. Анан багы каналда дейт эч ким жок, балык тутайын деп. Анан эми келишер эрте келип алганмын деп, анан кармак менен дейт, мондай али самындын көбүнө окшогон шариктер дейт, учуп жүрөт дейт. Неменин үстүндө, суунун үстүндө калкып дейт. Анан дагы ону мен кармактын неме удочка менен дейт, сайып жарып коем дейт.
Anan çota göңülümsüz kaş boldu deydi, anan kaytayınçı deydi, anan hiç kim gelmegenden kayttım deydi uyga deydi. Magazinge girip anan uktum deydi. İşte o jarılıp ketken hiç. Alar bilbeptir da. Anan topolong bolu anan başına minip alıp anan bala çıkam alıp anan Kiyev'e kettim deydi, kaçıp deydi. Апаат болгон жердин айланасындагы 30 чакырым аралыкта жайгашкан калктуу пункттардан 163 000 адам башка жактарга эвакуацияланган. Жарылуунун кесепеттерин жоюуга 600 000ден ашык адам катышкан. Чернобыль АЭСин зыянсыздандырууга Кыргызстандан жалпы 4 000ден ашуун адам катышкан. Бүгүнкү күндө алардын саны 1000 адамдын гана тегерегинде калган. Баары 2-3 топтогу майып. Украинадагы апааттын кесепетин жоюуга баргандар жарымжан болуп, анын азабын азырга чейин тартып келишет. Ал жерде аз убакыттан иштеп коргонуучу каражаттарды колдонушкан. Ага карабай, радиация зыянын тийгизбей койгон жок. 15 gün иштеп, 15 gün часта болот элек. 15 gün ошол күнүгө апарып алып келет эле да. İştegende olsa 1 saat, 2 saat iştep boldu, anан işti toktotut elek. Aligi бергенде эмес тажирометринде таблеткалар уже карарып баштайт эле. Уручке бир жак бетинде ишише да. Бир жак бети карары баштаганда эле бир 7-8 карарганда уже токтот дейт эле иштечи. Иштен снимать этип душка барып жуундуруп туруп жуунат элек, анан бөлөк кийим берет эле да, анан бөлөк автобусга туруп алып кетет эле да. Чернобыль апатына бардык эле адамдар чакырылган эмес, өзүнчө талаптар, чектөөлөр киргизилген. Мисалы, жигиттердин жаш курагы 30дан жогору болуп, 2 перзенти барлар гана жөнөтүлгөн. Анткени радиациянын зыяны тукумсуздукка алып келерин окумуштуулар эскертишкен. Аны менен бирге радиациянын таасири 4 муунга чейин кедергесин тийгизет. Чернобыль апатында жалпы адамзат душман менен эмес, көзгө көрүнбөгөн зыяндуу нурлар менен күрөшүштү. Ким билсин, коомчулук жапатырмак тырышып, өмүрүн тобокелге салбаганда балким окуя мындан да башка түс алмактыр эле. Келгенден кийин бир балалуу болдум эле. 3 жашар болгондо чарчап калды, бир балалуу болдум эле. Балалуу болбодум анан кийин. Баштагы 2 уулум азыр Кудайга шүгүр бар, неберлерим бар, алар эми Чернобылга чейинкилер. Чернобыль апатынан кийин окумуштуулар ядролук каражат менен энергия өндүрүү адамзат үчүн эң кооптуу экенин белгилешкен.